Саламатсыздарбы, урматтуу Илимий изилдөө медициналык социалдык институтунун окутуучулары. Окутууда зигзаг мозаика ыкмасын колдонуу аттуу семинарыбызга кош келиңиздер. ИИМСинин студенттери чет жерлерден келгендигине байланыштуу биз алгач аларга диалог түзүүнү, жаңы сөздөрдү үйрөнүүнү, сөздөрдү бири-бирине туура кошуп сүйлөөнү практикалоо менен эне тилибизди аз-аздан үйрөтүп жатабыз. Азыркы учурда биздин студенттер кыргыз тилинде саламдашканды, ашканага барганда кандай диалог курууну, дүкөндөн бир буюм сатып алууда колдонуучу сөздөрдү, коомдук унааларда кандай фразалар керектелерин жакшы өздөштүрүп калышты. Биз менен кадимкидей кыргыз тилинде сүйлөшүүгө аракет жасап жатышат. Эмесе бүгүнкү семинарыбызга студенттерге кандай нукта сабак өтсөк, ошондой практикалык жагдайда көрсөтүп берели. Сабакка студенттердин ордуна сиздер, урматтуу окутуучулар, катышасыздар. Сабакта студенттерди тайпа менен иштетүү максатында төмөнкүдөй ыкма менен бөлүп алууну туура таптым. Анда эмесе келиңиздер, урматтуу эже агайлар. Биз тайпага бөлүнүш үчүн сиздер менен жибек курт оюнун ойнойбуз. Катышуучуларды эки тайпага бөлүү үчүн колдонулуучу ыкма. Аудиторияда ак жана кызыл түстө шар болот. Студенттер шарларды тандап алышат. Сиздер да тандап алыңыздар. Түстөрүнө карап бөлүнүшөт жана ичтерине шарды коюу менен куду жибек курт сыңары тизилип турушат. Уланып тизилип туруш керек. Азыр биз эки тайпа менен иштөөнү пландагандыктан эки жибек курттун элесин беришет. Башкача айтканда, эки тайпага бөлүнүп турушат. Алар жибек курт сыңары сойлоо ыкмасын жасап, өздөрү бөлүнгөн столго чейин төмөнкү диалогду окуп барышат. Эми сойлоо дегенде ал жерге жатып сойлоо эмес, урматтуу эжекелер. Биз баягы кол кармашып алып, тизилип барган сыяктуу биз эми ошол шарларды ичибизге коюп алып туруп, анан кийин ошону жерге түшүрбөстөн бири-бирибизге уланып, бакырып, мындай сойлогон сыяктуу кылып басып барып, отургучка отурабыз. Анда эмесе диалогду эки топтун башындагы лидерлери, же болбосо жибек курттун башындагы тургандар окуп башташат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кайда жөнөдүңүз? ТГД кафедрасынын окуучулары семинар өтүп жатыптыр дейт. Ошол жака баратам. Сизчи? Эң сонун, мен да ошол жака баратам. Анда жолубуз бир экен. Албетте. Эмесе кеттик. Баса, таанышып алалы. Атыңыз ким болот? Менин атым Жибек. А сиздикичи? Менин атым Тытбек. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен дагы. Анда кеттик. Жүрүңүз. Урматтуу окутуучулар, ошентип биз топко дагы бөлүнүп алдык. Жибек куртунун тайпасы өзүнчө бир эмеге бөлүнүп турасыздар. Ал эми Тытбек куртунуку өзүнчө тайпага бөлүнөт. Андан кийин доскага бүгүнкү өтүлө турган теманы мен адашкан сөздөр менен жайгаштырам. Сиздер ошону тууралап, оңдоп, сөздүн грамматикалык маанисине карап туруп бүгүнкү теманы аныктап көрөсүздөр. Урматтуу окутуучулар, анда эмесе доскадагы турган адашкан сөздөрдү бири-бирине байланыштырып туруп, бүгүнкү теманы аныктаганга аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бухаралыктар жибек курттун өндүрүүнү кантип үйрөнүшкөн деген текстти кыргыз тилине которуп, ал жердеги жаңы сөздөр менен таанышабыз жана сүйлөө иречибизди өнүктүрөбүз. Ошентип биз бүгүнкү темабызды дагы аныктап алдык. Эми биз бүгүнкү семинарыбызда зигзаг мозаика деген ыкмасы менен иштегенге аракет кылып көрөбүз. Окутуунун бул ыкмасында студенттерди текстти окуп, андагы берилген маанини алгач өз тайпасында талкуулашып, андан соң ошол тайпанын лидери кийинки тайпага келип өздөрүнүн бөлүнгөн текстин түшүндүрүшөт. Мында бүтүн текстти ар бир студент окуп түшүнгөнчө, келки текстти окуп, талкуулап, калганын башка бирөөдөн угуп, баарлашып түшүнүү алда канча бат жана кызыктуураак болорун байкайбыз.
Урматтуу окутуучулар, эми мен ошол текстти коем, жайгаштырам азыр бул жерге. Анан ошол берилген текстти мен экиге бөлдүм, анткени бизде эки тайпа бар, ошон үчүн экиге бөлдүм дагы. Анан беремин. Ошол жердеги тайпадагылар ошол текстти кыргызчага которгонго аракет кылышат. Текстибиз бул «Как научились бухарцы разводить шелковичных червей» деп аталат. Ушуну эми кыргыз тилине эки тайпа биргелешип бөлүнгөн тексттерди которууга киришет. Азыр сиздерге жеңилирээк болсун үчүн мен тексттин баягы аудио эмесин жазуусун коюп беремин. Сиздер ошону жакшылап угасыздар. Анан кийин кыргызчасы менен иштейбиз. Как научились бухарцы разводить шелковичных червей? Китайцы долго одни умели разводить шелк. Никому этого искусства не показывали, а продавали за дорогие деньги шелковые ткани. Бухарский царь услыхал об этом. Ему захотелось достать червей и научиться этому делу. Он просил китайцев дать ему семян и червей и деревьев. Они отказали. Тогда бухарский царь послал сватать за себя дочь у китайского императора и велел сказать невесте, что у него всего много в царстве, нет только одного – шелковых тканей, так, чтобы она с собою потихоньку привезла семян шелковицы и червей, а то не во что будет ей наряжаться. Царевна набрала семян шелковицы и червей и положила себе в голову повязку. Когда на границе стали осматривать, не везет ли она с собою потихоньку чего запрещенного, никто не посмел развязать ее повязку. И бухарцы развели у себя тутовые деревья и шелковичных червей, и царевна научила разводить их. Текстти которууга жеңилирээк болсун үчүн азыр мен сиздерге бир канча сөздөрдүн котормолору менен көргөзөмүн. Ошого карап сөздөрдү пайдалансаңыздар болот. Жаңы сөздөр: шелковичные черви, жибек курт, одни умели, өздөрү гана билген. Не показывать, көрсөтпө, захотелось достать, алып келүүнү каалады. Велел сказать, айтууну тапшырды. Научила разводить, өстүрүүнү үйрөттү. Урматтуу окутуучулар, текстти кыргыз тилине которуп атып кичине чарчадыңыздар болуш керек. Анда эмесе биз ушул жерде кичине тыныгуу кылып лото оюну менен ойнойлу. Лото оюнунда бул жерде бир канча суроолор бар. Силер ушул жердеги катышуучулардын баардыгын кыдырып, ким кандай жөндөмдүүлүккө ээ экендигин аныктайсыздар. Бул бизге эмнени үйрөтөт? Бул лото оюнунда биз бири-бирибиз менен ынтымакты чыңдап, бири-бирибизди жакшыраак таанып, кимибиз кандай жөндөмдүүлүккө ээ экенибизди тааныйбыз. Демек, бул оюн биздин команданы, биздин ушул топту бири-бирине бекем достукта, бири-бирин жакшы таанууга аракет берүүчү мотивациялык күчкө ээ оюн болуп эсептелет. Анда эмесе оюнду баштайбыз. Урматтуу окутуучулар, анда биз оюнубузду дагы ойноп алдык деп ойлойм. Эми урматтуу окутуучулар, тексттин кыргызча вариантын которуп аракет кылган болсоңуздар, сиздер барып тайпаларга барып өзүңүздөрдүн түшүнгөн бөлүгүңүздөрдү айтып, берки тайпага түшүндүрөсүздөр бири-бириңиздерге. Андан кийин жалпы баардыгыбыз текстти толук варианты менен таанышып чыгабыз. Бухаралыктар жибек куртун өндүрүүнү кантип үйрөнүшкөн? Жибек куртун өндүрүүнү көп жылдар бою бир гана кытайлыктар өндүрүшкөн жана бул өнөрүн эч кимге көрсөтүшкөн эмес. Өндүргөн жибектерин абдан кымбатка сатып турушкан. Бухаралык хан муну угуп калат. Ал дагы жибек өндүргүсү келет жана жибек куртун кандай жол менен алып келип иш баштоо керектигин ойлонот. Ал кытайлыктардан жибек куртту жана анын уругу менен дарагын берүүнү суранат.
бирок алар макул болушпайт. Ошондо Бухаралык хан Кытай императорунун кызына үйлөнмөкчү болот жана ага жуучу жөнөтөт. Бухаралык хан болочоктогу келинчегине мындай билдирүү жасаган: анда баардык байлык бар экендигин, бирок бир гана нерсе жибек кездемеси жоктугун айтат. Ошондуктан өзү менен кошо эч кимге билгизбей жибек куртун алып келүүнү өтүнгөн. Болбосо анын кийимдери көрксүз болуп каларын айттырган. Ханыша жибек куртун жана анын уругун башындагы жоолугуна бекитип өтүүнү ойлонот. Чек арада өткөндө кытайлыктар тыюу салынган нерселерден ханыша өзү менен алып бара жаткан жокпу деген максатта аябай тинтишет. Бирок башындагы жоолугун эч ким батынып карай албайт. Ошентип бухаралыктар өздөрүнө тыт тарагын өстүрүп, жибек куртун өндүрө башташкан. Жибек куртун өндүрүүнүн жол жобосун ханыша үйрөткөн. Урматтуу окутуучулар, ошентип биз ушул бухаралыктардын кандай жол менен өздөрүнө жибекти алып келгендигин, жибек куртун кантип өндүрүп алышкандыгы тууралуу тарыхты биз окуп билдик. Бул тексттен сиздер бир канча жаңы сөздөрдү үйрөндүңүздөр, жаңы маалыматтарды үйрөндүңүздөр. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, биз бүгүн сиздер менен зигзаг мозаика ыкмасында кантип иш алып баруу керектиги менен тааныштыңыздар. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилеринин бири сабаттуулук. Канчалык сабаттуу, туура жаза билсек, сөздөрдү кебибизде так, укулуктуу, өз орду менен пайдалансак, анда бул биздин утушубуз. Мен ойлойм, сиздер да бүгүнкү семинарда ушул окутуунун ыкмасын аз да болсо үйрөнүп, өзүңүздөрдүн педагогикалык чеберчилигиңиздерге дагы бир кошумча маалымат кошо алдыңыздар. Урматтуу окутуучулар, анда биз ушул семинарыбызды жыйынтыктап жатып, мен сиздерге бир мотивация берүүчү мультфильмди көргөзмөкчүмүн. Андан кийин семинарыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу окутуучулар, сиздер бул мультфильмден байкагандай эле ушул эки өнөр ээси өздөрүнүн өнөрүн тартуулап тек кичинекей кызды таң калтыруу максатында болгон күч аракетин жумшап жатышат. Мына ошол сыяктуу эле биз дагы илим айдыңында жүргөн соң өзүбүздүн билимибизди, өзүбүздүн тажрыйбабызды мүмкүн болушунча студенттерге
берип студенттердин таң калуусун, алардын бизге болгон мындай бир суктануусун пайда кылган мыкты педагогдордон болуп жүрө беришибизге абдан мен тилектеш элем. Анда биздин ушул НИМСинин окутуучуларына ийгилик каалайм. Ушуну менен биздин бүгүнкү семинарыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем.